Эмнеге төрөлмөкмүн? Турмуштун жарышына сыналбасам, пенделик көйгөйлөрдөн чыга албасам, бир ирмем өтүп кетчү мезгил дая, бирөөнүн iyi kişine kuvvanmasam. Кирпигиңе калдым сенин байланып, суранарым катуу ирмеп жибербе. Мына ушундай сүйүүнү даңазалаган ырсаптары, андагы салыштыруулардын өзгөчөлүгү Улукбек Омокеевдин калемине таандык. Жалындуу ырларга бай жаш акындын Ата сүйүү аттуу китебинин ачылыш аземи Бауыр атындагы драма театрында жалпы окурмандардын катышуусу менен өттү. Жыйнакка жаш акындын жашоого, айылга, ата-энеге болгон сүйүү, жаштык курак жана башка темадагы ырлары, поэмалары камтылган. Аны менен катар социалдык тармактарда жазган ой пикирлери, турмуштук эсселери киргизилген. 300 беттен турган бул чыгарма бир топ көлөмдүү болуп, окурмандардын колуна тийди. Жөндөн эле адам чыгарма жазып койбойт да, ошон үчүн бир куплет ыр болобу, же бир ой толгоо эссе бардыгын ушул бир жазгың келгенде, бир нерсе айткың келгенде жазат эмессиңби? Ошон үчүн бардыгын эми тапканымды да, таппай калгандарым көп болду. Анан сценарийлер, анан арноо ырларды кошкон жокмун, сценарийлерди кошкон жокмун. Анан мен таппай калган ырлар азыр чыгып атат, ошолорду кошо албай калдым, бирок ушул колум жеткендер, интернеттен, газетадан тапкандарымды, кол жазмаларымдын баарын топ-топ киргизгенге аракет кылдым. Кечээде акындын ырларын сахналаштырып, көркөмдөп алып чыккан Жигер чыгармачыл жаштар уюмунун мүчөлөрү болду. Улукбек мырза жетектеген чыгармачылыкка багытталган жаштардын бул тобу көрүүчүлөрдү кайдыгер калтырган жок. Бул кечээде ошо Ош шаарында түзүлгөн Жигер чыгармачыл жаштар борбору уюштуруп, ошолор театралдаштырылган көрүнүштөрдү даярдап, ошону менен кошо ырларын окуп бирге уюштуруп атабыз. Акындын ырларындагы уйкаштыктар, салыштыруулар, андагы ойдун мазмундуулугу бир топ жогору, чыгармаларынын таасирдүүлүгү менен бир топ обончулардын да көңүлүн бурган. Улукбектин чыгармачылыгын биз эми студент кезден билебиз. Мен Улукбектин жалпы бир 4 ырына обон жазгам. Бүгүнкү мына Ата сүйүү деген китеби дагы бул 3-чү китеби. Бир топ бүгүнкү күндө таскага катуу чыккан акындардын катарына кошулуп калды. Себеби Улукбектин ырларына көптөгөн обончулар кайрылды. Китептин аталышына анда жазылган Ата сүйүү поэмасынын темасы берилген. Автор чыгармадагы окуяларды, каармандарды чыныгы турмуштан алган. Бул поэманын Эрмектин негизги прототиби Өзгөн шаарында базарда азыр бар, 50 жашка чыккан. Ошонун турмушунан көрүп, көркөмдөштүрүп, фантазиялап туруп, айрым көркөм иштириктер киргизилген, андай болсо көркөм чыгарма болбой калат. Улукбек мырза буга чейин дагы Жаз жыты, Кеч күздөгү сулуулар аттуу 2 китеп жазган. Андагы чыгармаларында да заман бузулду, жашоо оорлошту, паракорду күчөдү сыяктуу саптар кездешпейт. Улукбек мырзанын башка акындардан өзгөчөлүгү ырларындагы жашоого болгон көз караштын активдүүлүгү, коомчулуктагы терс көз караштарды да туура жолго багыттагандыгы. Учурда ыр жазган акындар көп, бирок алардын ырларынын бардыгында баягы пессимисттик маанайдагы ырлар көбүрөөк кездешип калды да. Улукбек өзү тынымы жок, бир жерде турбаган, ар дайым ойлонуп жүргөн, тынымсыз иш үстүндө болгон бала. Кечеге шаардык кеңештин төрагасы баштаган бир топ расмий адамдар катышып, каалоо тилектерин айтышып, ардак грамоталарын тапшырышты. Чынарбек Алипбеков, Самат Сайдамат уулу, Ош Бирим жаңылыктары.